Коомчулукта катуу талкуу жаратты. Депутатский корпус бар го, биздин депутаттык немебизче аябай төмөн түшүп кетиптир элдердин арасындачы. Мен сизден суранып кетет элем да, ушул депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз. Мисалы, биз министрлерге барганда биз өзүбүздүн көзү менен барбайбыз, Садыр Нуркожоевич. Мыйзамдуулукту ордуна алып келип коюшту суранып атам да сизденчи. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ал министрден же менден, президенттен эмес. Ар бир депутаттын өзүңөрдөн. Майда чүйдө бир маселени көтөрүп, болор болбос бирдеме менен уят болуп атсаңар элдин алдында, анан эл кантип сыйлайт анан. Депутат деген орчундуу маселени көтөрүш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн жалпы маселени көтөрүш керек. Анан бир болор болбос бирдеме менен неме кылып атсаңар, ал өзүңөрдөн ал. Министрлерди болсо мен депутаттарды күтүүсүз кабыл алганга шарт түзүп бергиле. Мындан улам Сереп ТВ каналы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттарына, юристке, эксперттерге кайрылып, алардын бул боюнча оюн угуп көрдүк. Мындай болду. Эрулан энем туура эмес жерде, туура эмес суроону узатып алды. Бул менин жеке пикирим, бирок көпчүлүктүн пикири ушундай болуш керек го дейм. Туура эмес суроо болду, туура жооп болду. Оо жок суроо болду, огаткандай жооп болду. Инем майдаланып кетти, президентибиз пайдаланып кетти. Так айтты, тама айтты, токотер жерин айтты, ачык айтты, анан калса ачып айтты. Ушундай жооп болмок болчу, ушуну көрмөк болчу деп коет го. Деги эле бул маселенин жаралышына эмне себеп болду? Ал жерде маселени көтөрүп атпай биз депутаттар министрлер кабинетинде күтүп калып атабыз, биздин статусту көтөрүп бериңизчи деп чай депутаттын кадыр баркын, ар намысын, ишкердик беделин, эл ичиндеги ордун, же болбосо даражасын, макамын бирөө көтөрүп бербейт. Кайсы бир бийликтин адамы көтөрбөйт. Аны сен жеке өзүң көтөрөсүң. Анткени ал сенин ишмердигиң, сенин өзүң дараметиңе, өзүң аракетиңе көз каранды болду. Ошол гана